Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы эжеке? Манайыңар кандай? Манайыбыз эң сонун. Андай болсо эң жакшы, биз сабакты баштайлы. Андай болсо эң жакшы, биз сабакты баштайбыз. Отуругула балдар. Балдар, бүгүнкү сабакты баштаардан мурда биз топторго бөлүнүп алалы. Азыр отурган боюнча бирден окуучу келсеңер бул жака. Бул жерде балдар китептин артында суроолор болот. Ошол суроолорго жооп беребиз. Кана балдар, бул жака өтүп китептерди тандагыла. Экинчи топ. Демек, төкмөлөр тобу. Келгиле силер, төкмөлөр тобу болдуңар. Мынакей. Отурабыз. Кана келе кой. Биз биринчи тандайбыз. Демек, обончулар тобу. обончулар тобу. Келе койгула. Андан кийин үчүнчү топ. Дастанчылар тобу. Силер дастанчылар тобу болдуңар. Эң жакшы балдар. Демек, биз топторго дагы бөлүнүп алдык. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан окуучуларды мындай болгон алтын комуздар менен силерди баалап турам. Үйгө берилген тапшырмадан баштайбыз балдар. Үйгө кайсыл тема тапшырмага берилди эле балдар? Кана ким айтып коет? Ооба, туура айтасыңар. Демек, бул жакта сүрөтү турат. Калык Акеевдин Курманбек дастанынан үзүндү болчу, айтып жүргөн дастандарынан деп. Үзүндү болчубу? Кана анда мен комузду коштоп берейин, силер ушул үй тапшырмага жооп кылып ырдап бергиле, макулбу? Кеттик, Азаматсыңар, силер үй тапшырмасына абдан жакшы даярданып келипсиңер. Эмесе балдар, силерди ушундай алтын комуз менен ар бир топту бирден баалап коеюн. Келе кой. Кел, Раяна. Эмесе балдар, үй тапшырмасына берилген суроолорго жооп беребиз. Бул жакта силерге үй тапшырмасы үчүн барабандын ичинде суроолор турат. Ушул суроолорго жооп беребиз. Демек, үй тапшырмабыздын темасы эмне болду эле балдар? Калык Акеев. Демек, бул жакта сүрөтү дагы турат. Калык Акеевдин өмүр баяны чыгармачылыгы жөнүндө билип келүү жана Курманбек дастанын жаттап келүү болчу. Эң жакшы. Ар бир топтон бирден окуучу келсеңер, ай сезим келе кой. Дастан деген эмне? Кана топ менен отуруп ойлонуп жооп беребиз балдар. Буга чейин дастан дегенди өттүк беле? Кана топтон ким жооп берип коет? Топтон ким жооп берип коет? Айниса жооп берип коет экен. Жагынан жок, мазмуну жагынан терең чыгарма. Демек, бардыгыбыз ушуга кошулабызбы? Демек, көлөмү жагынан кичине, мазмуну жагынан терең чыгарма экен. Эң туура. Демек, туура жооп берген окуучуларды алтын комуз менен баалап турам,
Экинчи топтон төкмөлөр тобунан келе кой, Алина келе коет. Қалыға Акиев. Қанша жашында ырдай баштаган? Қана отырып жооп беребиз, Отырыпсыз. Қана ойлонобузбу? Даярсыңарбы? Даяр болсо, Раяна жооп берет. 14-13 жашында ырдай баштаган. Демек, Қалыға Акиев 14 жашында ырдай баштаган дейт. Туура, азаматсың. Обончулар тобунан болсо, Нурбол келип айлантып койсун, Қалыға Акиев кайсыл дастандарды аткарган? Отура кой. Кана топ менен иштеп, ойлонуп жооп беребиз, Қалыға Акиев кайсыл дастандарды айткан дейт. Ким жооп берет балдар? Раяна жооп берет экен, Курманбек, Жанышбай, Ишкедей кандастырдар айткан? Эң жакшы. Ал эми бул топтон дагы дастанчылар тобунан бизге келе кой кызым. Асия. Айлантып койсун, Қалыға Акиев кайсыл төкмөн акындарды менен айтышкан? Ойлонобуз. Ойлонуп жооп беребиз, балдар. Кайсыл төкмө акындар менен айтышкан дейт. Кана, Аниса даяр экен. Тоғыл, Ашманбек, Айдаралы, Осмонкулдар менен айтышкан. Эң жакшы, туура. Үй тапшырмасына абдан жакшы даярданып келипсиңер, азаматсыңар балдар. Балдар, азыр жаңы теманы баштаардан мурда мен силерге эл арасында ырдалып жүргөн дастандан коюп берем. А силер болсо кунт коюп угуп, бул дастан эмне деп аталгандыгын жана бул daстанды ким ырдап эл арасына жеткиргендигин ойлонуп, тапканга аракет кылгыла. Макулбу балдар? Макул. Демек балдар, бул кайсыл дастан? Мурда ушул дастанды уктаңар беле? Кана? Курманбек. Жок, Курманбек эмес, кана? Жок, кана? Бул Акмөр дастаны. Эң туура, бул Акмөр дастаны, Азаматсың. Демек, сен туура тапкандыгың үчүн сени алып коюн. Отура кой. Балдар, чындыгында бул Акмөр дастаны. Бирок азыр аткарган биздин белгилүү актерубуз көз өтүп кетти, Орозкул Кутманалиев агайыбыз ырдап берди. Бирок балдар, бул дастанды эл арасына ким жеткизди эле? Буга чейин дагы силердин маалыматыңар бар, Кел, Раян айтып койсоң. Ашыралы Айталиев. Эң туура. Демек, Ашыралы Айталиев атабыздын эмнеси экен? Айткан дастандарынын бири экен. Отура кой. Азаматсыңар балдар. Демек, жаңы өтө турган темабыздын аталышын, темасын силер өзүңөр эле таап койбодуңарбы? Эң жакшы. Демек, бүгүн биз бул жерде жазылып турат, балдар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, обончу, залкар дастанчы, кыргыз музыкасынын, маданиятынын өчпөс жылдызы ким экен балдар? Эң туура. Демек, бүгүн биз Ашыралы Айталиев атабыз менен эмне кылат экенбиз? Чыгармачылыгы менен таанышат экенбиз, балдар. Азыр балдар,
Биз болсо ушур Ашыралы Айталиев атабыздын өзүнө сөз кезегин берели. Балким бизге айта турган сөзү бардыр. Амансыздар балдар. Бүгүн менин чыгармачылыгыма саякат жасоого даярсыңарбы? Даярбыз. Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү Ашыралы Айталиевдин чыгармачылыгына саякатка даярбыз, балдар? Мына балдар. Демек, бүгүн биз ушул Ашыралы Айталиев атабыздын бүт чыгармалары менен таанышат экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты Ашыралы Айталиевдин өмүрү, чыгармачылыгы, ошондой эле дастанчылык, оончулук өнөрлөрү менен таанышып, кеңири маалымат алуу. Ошондой эле Ашыралы Айталиевдин азыр дастанын уктук башында, эми оонду ырлары менен да таанышабыз. Ырлары эмне жөнүндө, айткан дастандары эмне жөнүндө экендигин ойлонуп, демек сынчыл ой жүгүртүүбүздү өнүктүрө алабыз балдар. Ошону менен катар Ашыралы Айталиев агайыбыздын чыгармалары менен таанышкандан кийин улуттук маданиятты сыйлоого, элдик өнөрдү урматтоого тарбияланабыз. Ашыралы Айталиев 1927 жылы Чүй облустунун Сокулук районунда Жедигир айылында туулган. Атабыз жаш кезинен эле ыр күйгө, оонго, дастанчылык өнөргө кызыгып, кичинекей мезгилинен эле чыгармачылыгы башталган. Ошол мезгилде эл арасында оозго алынып, чыгармалары жогору бааланып турган балдар. Ашыралы Айталиев атабыз көп кырдуу талант болгон. Мына бул жерде балдар Ашыралы Айталиев белгилүү төкмө акындар менен дагы айтышкан. Бул жерде сүрөттөрү турат балдар. Мына эң маданиятка кызмат кылган көзү өтүп кетти, бирок мына Эстебес Турсуналиев атабыздын сүрөтүн көрүп атасыңарбы? Тууганбай Абдиев атабызды көрүп атабызбы? Замирбек Үсөнбаев, мына бул жерде Калык Акиев турат. Эми бул жогорурокта дагы сөз болду. Демек, Ашыралы Айталиев ушундай жогорку деңгээлдеги инсандар менен, төкмө акындар менен айтышып, айтыш төкмөчүлүк өнөрдү жогору баалап келген. Ал эми бул жерде эмне деп жазылып турат балдар? Көрүнүп атабы силерге? Оонду ырлары деп атат, Оонду ырларынан нарындан жазган салам кат дейт, Андан кийин жылкычынын ыры, азаматсыңар. Демек, бул ырлары азыр деле эл арасында кеңири ырдалып, жайылып, азыркы оончулар ырдап жүрүшөт. Андан кийин балдар, Залкар дастанчы экен, Залкар дастанчы. Кайсыл дастандарды айтып тур? Кана Раян айтып койчу? Акмөр, Курманбек, Олжобай менен Кишимжан, дагы Карагул Ботом. Ооба, эң туура. Демек, ушундай чоң дастандарды айткан, Эми бул жерден эмненин сүрөтү, кимдин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Акмөрдүн сүрөтүн көрүп турасыңар, Бул кинодон алынган сүрөт балдар. Кинодон алынган сүрөт. Таттыбүбү Турсунбаева эжебиз аткарды беле? Ооба, көрүнүп турат, Бул жерде эмне жөнүндө айтылыптыр? Так. Айсезим. Бул 17 жаш кыз 80 жаштагы Жатай аттуу бай адамга аргасыз турмушка узатып жатканда кыздын арманы. Эң жакшы. Демек, аргасыздан турмушка чыгып аткан Акмөрдүн дастаны, арманы айтылган экен, Эң туура баяндап атасың. Мына, андан кийин балдар, дагы кандай өнөрдүн ээси экен? Кайсыл дастан? Демек, Курманбек дастанындагы айткан экен, Бул Курманбек кандай дастан? Баатырдык дастан, Негизи дастан канчага бөлүнөт балдар? Аниса? Баатырдык, турмуштук, махаббаттык. Демек, Курманбек дастаны кайсыга кирет экен, Усман? Ошондо кайсыга кирет экен? Баатырдык дастанга кирет экен. Эң жакшы. Балдар, бул жерде дагы кайсыл дастан жөнүндө жазылып турат, Раяна? Кана? Жанышбайыш жөнүндө. Жанышбайыш дастаны бул эмне жөнүндө экен? Эки бир тууган баатырдын достугу жана эрдиги жөнүндө Залкар дастан. Демек, бул эки бир туугандын достугу жана эрдиги жөнүндөгү Залкар дастандардын бири экен. Азаматсың, отура кой. Мынакей сени дагы балдар, бул жерде Ашыралы Айталиев атабыз бир гана дастанчы эмес, бир гана
обончу эмесе, төкмө акын дагы. Мынакей балдар жазылып турат, бул жерде мыкты обончу, төкмө акын деп ырлары бүгүнкү күнгө чейин ырдалып жүрөт. Азыр биз мен силер менен ушул Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкычынын ыры аттуу ырын ырдап берем. Биринчи бөлүгүн. Ал эми экинчи бөлүгүн силер мени менен бирге ырдайсыңар. Себеби алдыңарда ушул Жылкычынын ырынын текстери турат. Макулбу? Обонун менден үйрөнөсүңөр, анан чогуу ырдайбыз. Даярбызбы балдар? Даярбыз. Азаматсыңар. Баштадык, балдар? Азаматсыңар, силер абдан жакшы ырдадыңар. Обонун да бат эле жаттап алыпсыңар балдар. Келгиле, ар бир топту баалап коеюн ырдаганыңар үчүн, Мына. Балдарым, азыр болсо биз кезекти бышыктоого беребиз, Мына буга чейин дастандарынан уктук, ырларынан ырдадык, өзү жөнүндө кенен маалымат алдык. Демек, бүгүнкү сабакты силер канчалык деңгээлде түшүнө алдыңар, Мына ошонун максатында биз азыр бышыктоого орун беребиз. Бышыктоо үчүн балдар, бул жакта суроолор түзүлгөн. Мына балдар, азыр кунт коюп бул жакты көрөсүңөр. Ашыралы Айталиев жөнүндө бул жерде сөздөр жазылып турат, жана бош орундук турат. Силер ойлонуп туруп, туура жоопту ошол бош орундукка коесуңар. Түшүнүктүү болдубу? Эмесе дастанчылар тобунан баштайлы, Бурул, келе кой. Ашыралы Айталиев төкмө акын, обончу жана Кыргыз Республикасынын эл артисти. Акын, обончу жана дагы кандай таланты бар эле? Залкар дастанчы. Кана коюп көрөлүчү? Текшерип көрөбүз. Ой, Азамат, демек туура, демек Залкар дастанчы деген туура болдубу? Ооба, отура кой. Андан кийинки топтон төкмөлөр тобунан келе кой балам. Умар жооп берет экен, Окуйбуз. Ашыралы Айталиевдин 1927-жылы кайсыл облусунун дейт? Кант районуна караштуу Жарбаш айылында туулган дейт. Кайсыл областта төрөлгөн дедик? Чүй. Кана көрчү? Текшерип көрөбүз. Демек, туура жооп экен, эң жакшы. Отура кой. Демек, биз теманы жакшы эле түшүнүппүз, балдар. Обончулар тобунан Раяна келе кой. Окуйбуз, эң алды менен. Ашыралы Айталиев Кыргыз өчпөс жылдызы деп аташат. Эмненин? Маданияттын. Эң туура, саясатынын деген туура келбейт, маданиятынын. Туура экен? Эң жакшы. Азамат, отура кой. Так, бул жактан Аниса келе кой. Аниса. Окуйбуз, биринчи. Ашыралы Айталиев Курманбек Алжобай менен Кишимжан деген дастандарды ийинен жеткирип ырдаган. Дагы кайсыл дастан калып калыптыр? Акмөр. Эң туура баамдапсың. Туура. Мына отура кой. Балдар, силер сабакты бышыктоо учурунда дагы эң жакшы жооп бердиңер. Азаматсыңар. Эми болсо сабагыбызды жыйынтыктап алалы, балдар. Бүгүн биз эмнелерди билдик, эмнелерди үйрөндүк, эмнелер менен тааныштык.
демек Ашыралы Айталиевдин өмүр баяны, чыгармачылыгы менен тааныштык, толук маалымат ала алдыкпы? Ала алдык. Ашыралы Айталиевдин дастандарынан уктукпу? Ооба, Ак мөөр дастанын уктук. Кайсыл обонду ырын ырдадык? Жылкычынын ырын обону менен үйрөнө алдык. Демек биз ой жүгүртө алдыкпы? Жылкычынын ыры эмне ким жөнүндө балдар? Жайлоо жөнүндө, жылкычылар жөнүндө, сонун сүйгөнү жөнүндө дейт. Демек биз ой жүгүртө алат экенбиз, биз сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрө алдыкпы? Ооба балдар. Ошондой эле бүгүн биз кыргыз маданиятына чоң салым кошкон атабыз жөнүндө билдик. Бул жерде улуттук маданиятты урматтоого, ошондой эле элдик өнөрдү баалоого тарбиялана алдыкпы? Тарбиялана алдык. Эң жакшы балдар. Эми болсо балдар, биз атабыздын өзүнө сөз кезегин берели, Менин чыгармаларымды унутпай аткарып жүргүлө балдарым. Демек атабыздын өзүнүн сөзүн уктук, бизге аманат кылып айтты, менин ырларымды унутпай аткарып, кийинки муундарга ушул элдик өнөрдү өткөрүп бергиле деп атат. Ошентебизби? Колубуздан келеби? Эң жакшы балдар. Колубуздан келет, Биз кыргыз болгондон кийин кыргыздын комузун, дастанын, обондорун дайыма эсибизден чыгарбай айтып жүрүшүбүз керек да. Туурабы балдар? Андай эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктап, комуздарды мага топтоп берсеңер, ким канча упай алгандыгын көрүп коеюн. Демек, дастанчылар тобунан эң жакшы 5 комуз алышыптыр. Демек, бардыгыңар бааланган турбайсыңарбы, азаматтар? Төкмөлөр тобунанчы? Төкмөлөр тобунан дагы азаматсыңар. Мына силерде дагы ушунча комуз, алтын комуздарды топтогон турбайсыңарбы? Обончулар тобун көрөлүчү? Обончулар тобу дагы 5 комуз менен, алтын комуздар менен бааланыпсыңар, Эң жакшы балдар. Бүгүнкү сабакка өтө жакшы даярданып келипсиңер балдар. Дайыма ушунуңардан жазбагыла. Эми үйгө берилген тапшырмага көңүл бурабыз балдар. Үйгө берилген тапшырма мындай болот балдар. Ашыралы Айталиев атабыздын Карагул ботом деген белгилүү дастандары бар. Мына ошону үйдөн угабыз, эмне жөнүндө болгондугун ойлонуп көрүп жазабыз, дептерибизге жазып, ошондой эле Ашыралы Айталиев жөнүндө дагы эмнелер болсо бардыгын билип, үйрөнүп, окуп келгенге аракет кылгыла. Саламатта калгыла балдар. Саламатта.